түндүк тиркемесинен отправлена доработка деп калган жарандар дагы көп кайрылат. Мени кезекке качан коесуңар, 2 айдан бери ошентип турат, 3 айдан бери отправлена доработка деп турат деген жарандарыбыз көп кайрылат. Урматтуу жарандар, сиздерге түндүк тиркемеси уже жардам бербейт. Сиздерге база данных уже ачылган, жеке кабинет ачылган. Отправлена доработка деген сиздер уже бир жерде тура эмес болуп калган, шарттары, талаптарына жооп бербей калгансыздар. Ошол үчүн кайрадан кароого сиздерге жөнөтүлгөн деген сөз. Сиздер түндүк тиркемесинен эле күтүп турбайсыздар, уже болду. Жеке кабинетке киресиздер. Жеке кабинетиңиздерге кантип киресиздер? ГИКтин, мамлекеттик ипотекалык компаниянын официалдуу сайту бар. Google'дан эле ГИК деп жазсаңыздар чыгат. Ошол сайтка кирип, көбүңүздөр телефон менен киресиздер да. Телефон менен кирген учурда оң жак бетте 3 сызык бар. Ошол 3 сызыкты бассаңыздар, сиздерге порталга кирүү жана өтүнмө берүү деп турат. Сиздер ушул жерден жакшылап алыңыздар. Сиздер уже өтүнмө берип, база даныкта барсыздар. Сиздер жөн гана порталга кирүүнү басасыздар. Порталга кирүүнү бассаңыздар, логин, пароль сурайт. Логин деген жерге сиздер паспортуңуздардагы ИНН-ды жазасыздар, 14 тамгалуу. Ошону жазгандан кийин пароль сурайт. Парольду ошол түндүктөн койгон паролуңуздар бар да, ошол паролду жазып туруп, анан жеке кабинеттин ичине киресиздер. Жеке кабинеттин ичине кирип туруп, профиль клиента, согласие персональных данных, мои заявки деген бөлүктөр турат. Ошол бөлүктөрдүн ичине мои заявкиге кирсеңиздер, отправлена доработка деген жерди көрөсүздөр. Ошол жерден оң жак бетке до конца сүрсөңүздөр, история статусов деген жери бар. Ошону басып туруп, эмне үчүн доработка болуп калганын окуп туруп, кайрадан эле ошол жерден эле акырын сол жак бетке өтсөңүз, история статусов, анан изменить статус заявки деп турат. Ошону басып туруп, тууралап, толтуруп, кайрадан эле кароого, апелляцияга жөнөтүп коесуздар. Ошондо сиздерге ошол эле момент СМС келет, кароого жөнөтүлдү деп, отправлен на рассмотрение ГИК деп. Болду, анан 14 иш күнүнүн ичинде сиздерге каралып, туура бардыгын шарттарын жөнөтсөңүздөр, очередь деп ошол мои заявкидеги отправлена доработка деген жерге очередь деп келип калат.